Биздин бүгүнкү каарманыбыз номер 94 кесиптик лицейдин студенти. Анын сабагы күн сайын эртең менен 8де башталат. Тандап алган кесиби жүрөгүнө жаккандыктан ар бир айтылган сөздү кунт коюу менен угуп, ар бир тапшырманы берилүү менен аткарат. Кургатып алып турсуң, бирок астын артты көздөй тарап алып турсуң, кургатып. Эми капталдарын кыркып баштайбыз, машинкаңды ал. Алмаз Уразбеков чач тараштык кесипти тандап алганга чейин да бир нече окуу жайга тапшырган. Бирок ал кесиптерден өз келечегин көрбөгөндүктөн окуусун таштап, азыр окуп жаткан жерге келет. Мен азыр сабактамын. Биздин сабак 8ден 1ге чейин болот. Мен башка кесиптер мага жакпагандыктан, мен ушул именно 94-лицейди тандадым. Себеби мага адамдар менен иштешкен жагат, сүйлөшкөн жагат, адамдарды сулуу кылган жагат. Мамлекеттик дипломго ээ болом. Биринчиден, экинчиден жатаканасы бекер, бюджеттик негизинде окууда бекер. Жаккан жери клиентти сулуу кылып атканда клиенттер чебей калтырат, ошол жерде ажагат. Ошо чиби берген сайын улам жакшы кылган аракет кыласың да, жакшы алган аракет кыласың. Иногда болот, настроениең да түшүрүп кетет, жаман жактары. Настроениең түшүрүп кетет. Жакшы настроение менен баштайын дегенде, ушинтип настроениең түшүрсө, бир-аз эме болсун. Теория жана практика сабагында биз машинка кармаганды үйрөнөбүз, кантип элементарно кантип суу чачканды үйрөнөбүз, элементарно кантип башты жууганды үйрөнөбүз, окантовканы кантип чийиш керек. Ошолор менен бул өзү адамдын өзүнөн зависит этет. Өзү кызыгуу болсо адам любой жерде алып кетсе болот деп ойлойм да. Дизайн архитектурный средага тапшыргам, юриспруденцияга тапшыргам. Бирок окугөндө тең бир-аз көзүм жеткен жок. Анан ушул жака келдим. Себеби мага адамдар менен иштешкен жагат. Каарманыбыз окуп жаткан бул окуу жайда чач тараштыктан сырткары да керектүү болгон бир нече кесиптер бар. Окуу мөөнөтү 10 айга чейин созулуп, ийгиликтүү аяктаган соң дипломдор берилет. Ошондой эле дуалдык жана күндүзгү болуп экиге бөлүнөт. Дуалдык окууда студенттер 2 айлык окуудан кийин эле практикага чыгып иштей башташат. Күндүзгү бөлүмдө 7 ай теориялык сабактардан соң 3 айлык практикага чыгышат. Азыркы учурда бизде бул жакта өндүрүштүк окутуу сабагы болуп жатат. Өндүрүштүк окутуу сабагында биз теориядан алган билимдерин бекемдеш үчүн жана практика жүзүндө иштеп ишке ашырып көрүш үчүн бул өндүрүштүк окутуу сабагы болот. Бизде деген 10 айлык окутуулар бар. 10 айлык окутууда бизде 2 түргө бөлүнөт. Дуалдык окутуу жана жөн гана келип бул жакта окуткан обычный окутуу болуп эсептелинет. Бул окутууда дуалдык окутуунун айырмачылыгы 20% гана лицейдин базасында болот. Бул кесиптик 94-лицейдин базасында өтүшөт дагы. Андан кийинки окутуу практикалары болсо салондо, чач тарач салондорунда өтөт практикалар. Анткени деген бул практикага чыгып салонго чыкканда уже практикасы жакшы өздөштүрүлүп, анан бат иштеп кеткенге мүмкүнчүлүктөрү болот. Сабактардын графиги эртең мененки 8ден түшкү 1ге чейин уланат. Буга чейин Алмаз окууна байланыштуу түштөн кийин барып иштеп жүргөн болсо, ноябрь айынан баштап кадимкидей эле салондордун биринде иштеп баштады. Аталган кесипти көбүнчө айымдар аркылап келет. Бирок бул нерсеге каарманыбыз көп маани бербейт. Себеби жүрөгүнө жаккан кесип сөзсүз түрдө ийгилик жаратат. Болгону сүйгөн кесибиңди гана тандап алыш керек дейт. Лицейде окуп жүргөн кезде бир-аз вакыт азыраак болчу. Ошондо обедтен кийин келип бир-аз иштеп, анан азыр как раз практика болгондуктан бул жакта вакыт кенен болуп, үйрөнгөнгө көбүрөөк возможность болуп атат. Жаңы келгенде бир-аз колдорум көнбөй, бир-аз кыйналып, башында болот го. Башында кыйынчылыктардан өтүп, азыр Кудайга шүгүр, кол жакшы өзүнө келип калды. Стрижкалар жакшы чыгып атат. Өзүмө болгон уверенность еще больше көбөйүп атат. Буюрса окууну бүткөндөн кийин, колда уже жакшы көнгөндөн кийин, буюрса өзүм салон ачканга ниетим бар. Салон ачып, расширяться эткенде, көбүрөөк салондорду ачып,
өзүмдүн фамилиямды күчөткүм келип атат. Пайдалуу, кызыктуу жана ар дайым актуалдуу болгон бул кесипке суроо талап жогору. Ошондуктан тандап алган кесибинен ийгилик жаратаарына каарманыбыз абдан ишенет. Нурзада Тыналкызы, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй.